Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Сүйүнчү дзюдочу Хайыткон Хусан кызы Пара-Азия оюндарынан алтын утту. Көз ажиз кыргызстандык дзюдочу Хайыткон Хусан кызы Кытайда өтүп жаткан Пара-Азия оюндарынан алтын медаль утту. 48 кг салмакка чейинки категориядагы спортчу финалда жапониялык атаандашы Хангаи Шизуканы жеңип, биринчи орунду багынткан. Белгилей кетсек, муну менен Хайыткон Пара-Азия оюндарынан Кыргызстанга эгемен тарыхтагы алгачкы алтынды утуп берди. Москвадагы мекенешим сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. УКМК Свердлов районунун кармалган судьясы параны кантип алганын айтты. УКМК Свердлов районунун кармалган судьясы параны кантип алганын айтты. УКМКнын маалымат кызматы буга чейин кармалган Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов параны кандай жол менен алганын түшүндүрдү. Эсиңиздерге салсак, Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов пара алды деген шек менен кармалып УКМКнын тергөө абагына 17 декабрга чейин камакка алынган. Адимов ата-энесинин камкордугусуз калган жашы жетелек баланы эркиндигинен ажыратпоо боюнча биринчи инстанциянын өкүмүн күчүндө калтыруу үчүн акча талап кылган. Ал параны жашы жетелек баланын жакын туугандарынан адвокаттын ортомчулугу, ошондой эле жардамчысынын жана катчынын жардамы аркылуу алган деп жазылат кабарда. Судьялар кеңешинин чечиминин негизинде Акылбек Адимов менен катар ИКМ аттуу жактоочу да камалганы белгилүү болду. Ташиевдин тизмесинде кимдер бар? Тизме деп айтылганда эске бул сөзгө байланышкан бир топ нерселер келет. Мисалы Магнитский тизмеси, ал Америкага бир топ кызыктуу болгон ондогон орусиялыктардын аты жөнүн камтыган Кардин тизмеси. Алар жогоркудагы ылдыйкыдагы даражадагы адамдар. Матросская тишина изоляторунда каза тапкан аудитор Сергей Магнитскийдин өмүр таржымалын кеп кылбаганда коррупцияга, мамлекеттик казнадан акча уурдоого жана дегеле мыйзамдарды бузууга аралашкандар. Мындан башка кайсы бир өлкөнүн же дүйнөлүк деңгээлде бай адамдар кирген Forbes тизмеси бар. Бул тизмелерде жалпылык барбы? Бир караганда эч кандай окшоштук жок. Кайрадан карап көрсөң окшоштуктар табыла баштайт. Албетте көп миллиондогон, ал турмак көп миллиарддаган каражатты адам таза эмгеги менен тапкан учурларда кездешет. Болот, бирок өтө сейрек. Эреже болуп калгандай миллиардтерге айланган адамдарды жакшылап чукуп көрсөң, ошол эле бюджеттик акчаны уурдоо жана коррупцияга, криминалга байланышы бар болуп чыга келет. Башкача айтканда, таза жашоодо жашаган эмес. Кыргызстанда мындай адамдар Ташиевдин тизмесине түшүштү. Баары кармоо учурунда атылып өлтүрүлгөн мыйзамдагы урук Камчы Көлбаевден башталды. Тагыраак айтканда, ага чейин эле генерал Ташиев Кыргызстандык криминалга аёгусуз согуш жарыялаганда башталган. Бирок анда согуш жарыяланган маалда аны көбү олуттуу кабыл алышпаган. Азыр кырдаал толугу менен ачыкталды. Кыргызстан чындап эле мыйзамдагы уурулардан, чоң жана майда криминалдык авторитеттерден, алар менен кызматташкан адамдардан тазаланууну колго алды. Тазалануу эч убакта физикалык жактан жок кылуу дегенди билдирбейт. Биз баарыбыз акыркы убакытта уникалдуу флешмобко күбө болуудабыз. Криминалдык лидерлер камерага карап, криминалга өткөндөн Аллах үчүн баш тартып жатышат. Чынчынына келгенде Ташиев үчүн баш тартышты, анткени тамаша бүттү. Эгерде өз каалоосу менен баш тартпаса, арты жаман болуп калаарын түшүнүштү. Каза тапкан Көлбаев тууралуу айтсак, өлүмү коомчулукту катуузуучуга салган эмне дейбиз? Эгер душман айтканга көнбөсө, аны жок кылышат. Кандай согуштун болбосун, ошол эле бандиттер менен дагы мыйзамы ушундай. 4 октябрда болгон окуяны комментарийлеп жатып, Садыр Жапаров өнүккөн өлкөлөрдө криминалдык дүйнө деген түшүнүк жок. Ошондуктан алар өнүгүп жатат. Биз каракчылык заманды унутушубуз керек. Баары мыйзам алкагында болууга тийиш деди. Президент өлкөнү криминалдык дүйнөдөн тазалоо деген татаал, ошол эле убакта ардактуу миссияны өзүнө алган атайын кызматта ишенерин так билдирди. Ишенет, бирок текшерет дагы. Жапаровдун айтымында Коля Киргиздин өлүмү боюнча иликтөө жүргүзүлөт. Эгер буга прокуратура баа бербесе, цивилдүү өнүккөн мамлекет боло албайбыз. Башкача айтканда, баары мыйзам алкагында, девизи эки тараптуу иштейт жана бул толугу менен туура.
Ташиевдин тизмесине кимдер кирүүгө үлгүрүштү. 5-октябрда Крим авторитет сакалуу уру статусунан баш тартканын жарыялады. Андан көп өтпөй Дженго Кайман аттуу менен таанымал Кадырбек Досонов, Мирлан Исыкульский Кайман аттуу Мирлан Ашимов, Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Казбек Билалов, Казбек Чорный жана Чолпон Ата шаарынын мурдагы мэри Мирлан Маратов дагы ушундай билдирүү менен чыгышты. 6-октябрда Таластын мурдагы смотрящий Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Тайсан Опузалов акча талап кылуу менен кармалды. Ошол эле күнү УКМК жерди мыйзамсыз берүү боюнча Бишкек шаарынын башкы архитектору Урмат Карбаевди кармады. 7-октябрда Аюз заводунун директору Тыныбек Исаев жана Кытайдын бир жараны Жалал Абад облусундагы компаниянын ээси нефть өндүрүүдө мыйзамды одоно бузган үчүн кармалды. 8-октябрда парламенттин мурдагы депутаттарга кошумча Камчы Көлбаевдин кудасы Турсунтай Салимов, маркум Крим авторитет Лимонтин агасы Марс Сулайманов жана Баха Кайман аттуу паспортунда Бактыбек Аманкулов уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү колго түшүрүлдү. 9-октябрда Көлбаевдин дагы бир кудасы ишкер Рустам Турдиев темир тор артына кетти. 10-октябрда 1-Май райондук соту түштөгө смотрящий болгон Алмаз Эркебаевди жана Нарындык Крим авторитет Нурлан Омукеевди камакка алуу чечимин кабыл алды. Ошол эле күнү УКМК Кыргыз-Казак чек арасында ишкерлерден акча талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн 2 жакын тууганын кармады. Андан ары тизме боюнча Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Фазиев жана сокулуктуу активист Адилет Балтабай массалык башаламандык жасоого үзгүлтүксүз чыкырык таштап келгенин кармалды. 10-12-октябрда Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице-президенти Ахрор Эминов ал Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун каржылаган деп шектелип жатат. Казбек Билалов коомчулукка уурулук идеясынан баш тартып кайрылуу жолдогону куткарган жок. Мирлан Ашимовдон 3 күндөн кийин кармалды. Каганат Трезор тез алуу борборунун түптөөчүлөрүнүн бири Азрет Боотаев тергөөнүн версиясы боюнча Камчы Көлбаевдин бизнес өнөктөшү Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Карашев мыйзамсыз эркиндиктен ажыратууга айыпталууда. Бишкектин Лен району боюнча салык башкармалыгынын кайсы бир инспектору акча талап кылуу боюнча бизнесмен Олег Подобедов, Авангард Стиль курулуш компаниясынын башкы директору Эрнис Минкеев, Курманбек Бакеевдин иш башкармалыгынын мурдагы башчысынын уулу Темирбаев кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди адалдоо боюнча 13-октябрда Эмарк Строй курулуш компаниясынын директору Чолпонбек Акматов кармалды. Атайлап эрттен куртту бөлүп албай бандиттер менен сыртынан ак ниеттүү көрүнгөн бизнесмендерди чогуу тизмеледик. Өтө көп кыйналган Кыргызстанда баары аралашып кетиптир. Ким ууру эмес, бир көргөндө айырмалай албайсың. Аларды толугу менен бири-биринен ажыратып, кайра таанып билүү үчүн бийлик ушул тазалоону баштады. Акыркы 13-октябрда Кыргызстанга Өзбекстандан 3 кызыктуу адамдар келишти. УКМКнын маалыматына караганда бул үчөө кыргыз-өзбек чек арасын Көлбаевдин өчүн алууга мыйзамсыз кесип өтүшкөн. Кийинки күнү киллерлер сурак беришип, Кыргыз Республикасынын УКМК мыйзамдуу ыкмалар менен жок кылып жаткан ошол Крим дүйнөсүнүн өкүлдөрү дүйнөлүк атакка ээ болгон мыйзамдагы ууру үчүн өч алып келүүгө жиберишкенин тастыкташкан. Өчтү кимден алыш керек болчу белгисиз. Генерал Ташиев коркоктордон эмес, ал өзүнүн тизмесин жабууну ниеттене элек деп жазган Саясат KG сайты. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук. Ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар.
чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз эл карт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди утуп аласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Президенттин администрациясы цирк качан оңдолуп бүтөөрүн айтты. Абубакир Изибаев аттындагы мамлекеттик циркти оңдоо иштери 3-4 айдан кийин бүтүп колдонууга берилет. Бул тууралуу мамлекет башчынын иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев Ала Той 24 телеканалына билдирген. Циркте демонтаж иштери бүттү, 3-4 айдан кийин имарат жаңыланып колдонууга берилип калат деген Туманбаев. Эске салсак, ушул жылдын июль айында президент Жапаров циркти оңдоо иштери башталганын билдирип, имаратты капиталдык реконструкциялоо долбоору иштелип чыкканын, керектүү акча каражаты бөлүнөөрүн айткан. Кеминде күн электр станциясын курууга 124 гектар жер бөлүндү. Чүйдүн Кемин районунда күн электр станциясын курууга 124 гектар жер бөлүндү. Өкмөттүн тийиштүү токтому эркин тоо мамлекеттик гезитине жарыяланган. Чүй облусундагы Кемин районунда Дүйшеев айыл аймагында жайгашкан айыл чарба жерлерин айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясына которуу, трансформациялоо токтомуна министрлер кабинеттин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Агалайык райондун Дүйшеев айыл аймагындагы айыл чарба багытындагы жер трансформацияланды. Мындан улам Кемин районунун администрациясына жерди эсепке алуу документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүү, айыл чарба өндүрүшүнүн жогорулатууларын жана алынбай калган пайданын суммасынын ордун толтуруу, жер участогу менчик ээсине, жерди пайдалануучуга карата жер участогу пайдаланылбаган же максаттуу багыт боюнча пайдаланылбаган учурда жер участогун баштапкы абалга келтирүүнү караган чараларды көрүү тапшырмасы берилген. Ак Тилекке 410 жүк ташуучуна топтолду. Чек ара кызматынын түшүндүрмөсү. Ак Тилек көзөмөл өткөрмө пунктунда жүк ташуучу автоунаалар топтолуп калган. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Ведомствонун маалыматына караганда, учурда текшерүүдөн өтүү үчүн бекеттин алдында 410 жүк ташуучуна токтоп турат. Өткөн суткада кант цемент заводунун продукциясын ташыган жеңил жана оор жүк ташуучу машинелерди эске албаганда 297 жүк ташуучу транспорт аталган бекеттен өткөн. УКМКнын чек ара кызматы жүк ташуучу транспорттардын топтолушу сезондук көрүнүш экенин белгиледи. Адатта күз айларында айыл чарба продукцияларынын экспорту жогорулайт. Ведомство Кыргызстан менен Казакстандын чек арачылары жүк ташуучуларга чектөө киргизбегенин кабарлады. Кыргыз-казак чек арасындагы бардык өткөрүү пункттары штаттык режимде иштеп жатат.